Ааламга жол айылдан башталат дегендей, Капрагайдын методикаларын АЭМ, энелер мектеби, жаш мугалимдер мектеби бүгүнкү күндө республика боюнча 7 тубан кызыгуу менен окуп, үйрөнүп келе жатат. Учурдан пайдаланып, 7 тубандагы мугалимдердин, ошондой эле энелер мектебиндеги апалардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Агайга ден соолук, ишине чыгармачылык, ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу кесиптештер, биз бүгүн сиздер менен Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китебиндеги Разаковдун бүгүнкү жетекчилерге колдонмо сабак болоорлук жетекчилик принциптери, көз караштары жана методдору деген темада кеп кылабыз. Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаковдун бүгүнкү жетекчилерге колдонмо сабак болоорлук принциптери жана көз караштары, методдору менен кененирээк таанышабыз. Биринчиден, жетекчи административдик жол менен эле эмес, квалификациялуу кесипкөйлүк менен башкара билүү. Экинчиден, чыгармачылык менен изденип, ийкемдүү жетектөө. Ошондой эле өз кесиби тармагы боюнча жетекчилик билимин жана жөндөмүн жогорулатуу. Ишти башкаруунун, жетекчиликтин деңгээлин системалуу жогорулатуу. Өзү жетектеген бөлүмдүн кызматкерлери эл менен системалуу жолугушуу, баарлашуу. Андан кийинкиси жетекчилер үчүн өтө эле оор болушу мүмкүн, бирок ошондой болсо дагы аны так туура аткарууга аракет кылсак жакшы болот. Кол астында иштегендердин эмгек шартын жакшыртуу, алардын материалдык кызыгуусун арттыруу жана эмгегин адилеттүү баалоо, сыйлоо жөнүндө кам көрүү. Мага ушул жери абдан жакты. Эмгегин адилеттүү баалоо, сыйлоо жөнүндө кам көрүү. Анткени көбүнчөсү кол астында иштегендердин эң жакшы, мыкты иштеген инсандарыбыздын көз жаздымдын астында калып калганы өкүнүчтүү. Мына ушундагы эске алсак эң жакшы болот. Ал эми кийинкиси кадрлардын ишин контролго алып, аларга жардам көрсөтүү. Ошондой эле ар бир жетекчи өзү жетектеген тармакта жакшы каалоодогу сын пикир айтуу, кабыл алуу климатын киргизүү. Башкаруу аппаратын өркүндөтүп, анын ишинин стилин жана методун жакшыртуу. Кийинкиси өзүң жаңыны жарата албасаң, башкалардан үйрөнүүдөн уялба. Кесипкөй адистер, тажрыйбалуу ишмерлер эл менен кеңешип иште. Ишке пайдасы аз тийген токтом, буйруктарды чыгарууну, кеңешмелерди өткөрүүнү минимумга чейин кыскартуу, кагазсыз иштөөгө боло турган жерде иштей берсе болот. Башкарууга жана ишке илимдин эң жаңы жетишкендиктеринин алдыңкы тажрыйбаны киргизүү. Ар бир жетекчи эки маселени өзгөчө маани берип, анализдеп үйрөнүүсү зарыл. Биринчиси, кемчилик, катачылыктардын себептерин. Экинчиден, ийгилик, жетишкендиктердин сырларын үйрөнүү. Жетекчи биринчи кезекте убакытты, экинчиден кадрларды, үчүнчү резервди, төртүнчүдөн мүмкүнчүлүктөрдү рационалдуу пайдалануусу зарыл. Кабыл алынган чечимдерди аткарууну уюштуруу, контролдоого өзгөчө маани берүү. Жетекчилер сынды жана өзүн өзү сындоону иштеги метод катары пайдалануусу зарыл. Иштелген иштерге сын көз менен баа берүү, мактанчактык, көп кетүүчүлүк менен күрөш жүргүзүү. Абдан жакшы башталган демилгелерди акырына чейин чыкпай калуудан сак болуу. Кожо көрсүнгө мактануу үчүн эмес, абалды жакшыртуу, өнүгүү үчүн иштөө зарыл. Кызматкерлерди тааныш билишке, жеке берилгендик, жердешчилик жана тууган уруктук белгилери боюнча тандоону токтотуу зарыл. Күндөлүк иштерди эле ийгиликтүү аткарып калбастан, өлкөнүн, тармактын келечектеги өнүгүүсүн камсыз кылуучу улуу максат, пландарды алдыга коюп, чечкиндүүлүк менен ишке ашырууну башта. Ар кайсы деңгээлдеги жетекчинин 4 түрдүү жоопкерчилиги жана баасы болот.
Биринчи, өзү жетектеген тармак үчүн учурдагы жоопкерчилик. Экинчи, айыл, өлкө, эл алдындагы жоопкерчилик, кызматтан кеткенден кийинки. Үчүнчү, келечектеги тарыхый жоопкерчилик. Төртүнчүдөн, Кудай алдындагы жоопкерчилик. Исхак Разаковдун бул жетекчилик принцип жана методдору Кыргызстанды ал 11-16 жыл башкарып, экономикалык, социалдык, маданий өнүгүп өсүүсүнө, ошондой эле анын жетекчилик, лидерлик тажрыйбасын үйрөнүү, түрдүү конференцияда, элдик чогулуштарда сүйлөгөн сөздөрү, макалаларын архивдик материалдардан талдап, иликтөө негизинде бүгүнкү күндүн талабына ылайыкташтырылып даярдалган. Гапыр Мадаминовдун жана Исхак Разаковдун жетекчилик принциптери жана методдору китебинен. Исхак Разаковдун «Инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү» деген китепте сиздер кыргыз элинин чыгаан уулу, саясий лидер Исхак Разаковдун өмүр баяны жана башкаруучу мыкты жетекчилик өзгөчөлүктөрү жана кызматкерлерди, кадрларды таза иштөөгө, ошондой эле мекенчил болууга үндөгөн эң сонун жазылган китеп. Деңиздин бир гана тамчысын сиздерге жеткирдик. Эгерде толук маалымат алгыңыздар келсе, 1000 уккандан 1 көргөн дегендей, өзүңүздөр китепти окусаңыздар, эң сонун таасир аласыздар. Жетекчилер, башчылар оңолбойун, эл оңолбойт деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.